Теманы уланталық. Эми жогоруда айтылгандай физиканы түшүнүш үчүн задача чыгарыш керек. Бир задача чыгаралык. Суроодо график берилиптир. Бул графикке карап биз нерсенин ылдамдыгын табышыбыз керек экен. Эми карасак, убакыт 0 кезде 20 метрде экен, 20 метр алыстыкта экен. 10 секундада 80 метр экен. Демек, ылдамдык сразу эле 60 бөлүнгөн 10 деп жазып койсок болот. 6 метр секунда. Же болбосо бир аз формулировка кылсак, дельта x бөлүнгөн дельта t дейбиз. Дельта x x2 минус x1 бөлүнгөн t2 минус t1. x2 канча? 80 минус 20 бөлүнгөн 10 минус 0. Ошондо кайра эле ылдамдыгы 6 метр секунда болуп чыгат. Метр секунда. Дагы башка бир мисал иштейлик. График бар экен. 3, 5, 6. 200 метрден баштаптыр. Көтөрүлүптүр. 440 дейлик бул жерде. Эми бул жерде карагыла. Биринчи убакыт 0 кезде 200 метр алыстыкта экен. Кийин бул жерде секундаларды саатка айлантып коелукчу, же болбосо өтө чоң ылдамдык чыгып кетип атат. Страшный. Бул жерде километр дейлик. Эми убакыт 0 кезде, убакыт 0 деген эсептеп баштаган кезде 200 километр алыстыкта экен. Кийин 3 сааттан кийин 440 километр барыптыр. Кийин 3 сааттан 6 саатка чейин бул токтоп туруптур. Себеп дегенде убакыт өтүп атат, мына бул ок бизге убакытты көрсөтөт, убакыт өтүп жатат. Бирок мунун позишн алмашкан жок. 440 километрде турат. Кийин 5-ден 6 саатка кайра жылды. Эгерде биз бул графиктин ылдамдык убакыт графигин чийсек кандай болот? Биринчи 440-тан бул 1 деп коелук бул жерде. V1 деп коеюн. Биринчи ылдамдык 440 минус 200 бөлүнгөн 3. 240 бөлүнгөн 3 80 километр саат. Биринчи 3 саат 80 километр саат ылдамдык менен жүрүптүр. Кийинки V2 деп коелук. Бул жердеги. Бул жерде эгер формула менен жаза турган болсок, 440 минус 440 болот. Себеп дегенде 3-чү саатта дагы 440-та турат, 5-чи саатта да 440-та турат. Бөлөбүз 2-ге. Үстүн 0 бөлүнгөн 2 0 болот. Формулага салсак деле, формула эмес, мындай логика кылсак деле экөө бирдей чыгат. 3-чү менен 5-чи саатта мына карайбыз. Бул ок эмнени түшүндүрөт бизге? Убакытты түшүндүрөт. Буга окко параллель болгон баардык убакыт. Бул ок бизге эмнени түшүндүрөт? Y. Y'деги ок.
Бизге позициясын түшүндүрөт. Саат 3, 3-чү саатта бул 440-та турган, 5-чи саатта деле кайра 440 километрде турат. Кийинки V3 деп коелук бул жерде. 3-чү бөлүк. 3-чү бөлүктө V3 барабар V3-тө 600 минус 440 бөлүнгөн 1. Себеп дегенде 5-тен 6-га чейин 1 саат жүрдү. Бул жер 160 километр бөлүнгөн 1 саат. 160 километр саат. Эми биз буну графикке түшүрсөк, time hour, километр hour дейбиз. 3-чү саат, 5-чи саат, 6-чы. Бул жерде 80 деп алалык. Бул жерде 160 деп алалык. Ошондо 0-дон 3-чү саатка чейин 80 километр менен жүрдү. Кийин 3-чүдөн 4-чүгө, 3-чү сааттан 4-чүгө бул ылдамдык жок. Не себеп менен жок? Себеп дегенде бул 440 километрде эле турат. То есть саноогунда көрсөтсөк, саноо выше алып 440 километрга келди. Километр алыска келди. Саат 3-төн 5-ке чейин ушул жерде токтоп турду. Жайы алмашкан жок, позициясы алмашкан жок. Демек, ылдамдыгы бул жерде эмне? 0. Бул жер 0. Кийин 5-ден 6-чы саатта ылдамдыгы канча? 160 километр саат. Демек, бул жерде 160 километр саат. Болду. Графигин чийдик. Эми бизден орточо ылдамдыкты сураган болсо, толук бул жолду басып өттү. Ушул жолду кандайча орточо ылдамдык менен басып өттү десе, биз кандай табабыз? X total деп коеюн. Бөлүнгөн time total. Total деген сөз толук деген сөз түшүндүрөт. Толук убакыт, толук басып өткөн жол. Жалпы деген мааниде. Орточо ылдамдык бул жерде канча болот? Толук басып өткөн жол 200 километрден 600 километрга келди. Ошондо жалпы 400 километр басты. Бөлүнгөн канча саат жүрдү иши кылып? Бул жерден чыккандан баштап барганга чейин бул жерде 2 саат токтоп турду. Бирок жалпы жонунан 6 саат жолдо болду ошондо. 6 саат. Ошондо бул 36.66 болуп кете берет. Километр саат болду. Ушунча мисал азырынча жетет го. Биз кийинки темабызга өтөлүк азыр. Кийинки темага дегенде бул теманы уланталык. Орточо ылдамдыкты түшүндүрдүк. Эми жогоруда айтканбыз. Жок, айткан эмес окшойбуз. Velocity жана speed деген экөө тең эле ылдамдык, кыргызчага, орусчага которгондо экөө тең ылдамдык болуп которулат. Скорость деп коеюн. Бирок англисчеде экөөнүн мааниси бири-биринен айырмаланат. Displacement менен distance'ты түшүндүңөр. Эгерде эсиңерден чыгып калса, жогорудан видеону кайра-кайра жылдырып көргүлө. Басып өткөн жол бул distance. Которулуш болсо, бул эмне? Displacement. Displacement. Distance, displacement. Velocity деген бул вакыт, time, speed болсо, бөлүнгөн time.
Distance бөлінген time. Distance деген не? Басып өткен жол. Ол жол. Ушул уақытқа бөлөбүз. Displacement болсо, которулуш. Канчага которулду? Биринчи баштапкы абал менен акыркы абалдын арасында канча километр бар? Distance'ты, мисалы бир 1000 километр болсо, ушул 1000 километрди 10 саатта баскан болсо, speed, орточо speed не болот? 100 км/h экен. Displacement монча жолду басты, бирок displacement которулуш 500 эле болгон болсо балким. 10 саат жол жүрдү, 50 км/саат экен. Эгерде ушул жолду 10 саат түптүү сызык менен жүргөндө, саатына 50 километрден жүрмөк экен деген сөз. Бул жерден деген негизи могу дистанцты басып өткөндө эмне болот? Могу бурулуштарга келгенде жайлайт, жайыраак жүрөт. Түз жолдон тездейт. Ошентип отуруп, жай тез болуп отуруп бул жерге жетет. Average velocity деген, average speed деген эмне деген түшүнүк? Эгерде бир туруктуу ылдамдык менен ушул жолду басканда канча убакытта жетмек деген эле түшүнүк. То есть саатына канча орточо ылдамдык менен, саатына бир туруктуу ылдамдык менен, жок, саатына туруктуу бир аралыкты басып өткөндө канча убакытта жетмек деген эле түшүнүк. Орточо ылдамдык деген. Эми биздин кийинки түшүндүрө турган нерсебиз бул ылдамдануу. Ылдамдануу бул acceleration. Acceleration бул орусчасы ускорение. Ускорение, кыргызчасы ылдамдануу. Ылдамдануу. Ылдамдануу деген эмне? Силерге бир жөнөкөй мисал келтирелик. Бир киши деп эле болчу. Мейли киши дейлик. Киши бир ташты таштады. Биринчи таштан таштады. Кийин башка бир адам 10-чу таштан таш таштады. Бул таш жерге түшкөндө катуу тиеби жерге, же болбосо биринчи таштан ырыткан ташпы? Кайсынысыга катуураак тиет? Муну элдин баары билет. 10-чу таштан ырыткан таш катуураак тиет барган сайын. Демек, бир нерсени кой берсек, анын ылдамдыгы көбөйөт. Ылдамдык деген эле velocity барган сайын эмне болот? Көбөйөт. Increases деп коелук. Increase деген көбөйүү. Increases. Velocity increases. Эмне себеп менен көбөйөт? Себеп дегенде жер тартат. Жер бир күч менен тартат. Ылдамданат. Мисалы, эң жөнөкөй мисал, биз токтоп турган бир нерсени тартканда эмне болот? Бул дагы ылдамдыгы көбөйөт. Ылдамдыгы көбөйгөнү эмне? Ал ылдамданганы. Мисал үчүн бир машина дейлик. Баштапкы ылдамдыгы 0, баштапкы ылдамдыгы 0 деген эмне? 0 деген токтоп турат деген сөз. Кийин арадан 10 секунд өткөндөн кийин ылдамдыгы 20 метр секунд калды. Ушул жерден 10 секунд өттү. 10 секунд өттү. Демек, эгерде ылдамдануусу туруктуу болгон болсо, 20 метр секунданы 10 секундага бөлсөк, 2 метр секунда бөлүнгөн секунд болуп чыгат. Бөлүнгөн 1 секунд деп коелук. Бул эмне? Секундасына ылдамдыгы 2 метр секундадан көбөйүп отуруп, 10 секундадан ылдамдыгы 20 метр секунд болду. Бир аз башкачараак мисал келтирелик. Машина дейлик. Келди. Time 0 деген
ТО, могул О деген эмнени түшүндүрөт? Бул баштапкы деген мааниде эле. Т1 деп деле койсок болот. Кийин Т0. Жаңы убакыт башталган кезде 0. 0 баштады. Кийин 1 секунд өттү. Кийин дагы 1 секунд өттү. Кийин бияка келди. 3 секунда. Бул жерде ылдамдыгы 0 болчу. Жок, ылдамдыгын мейли 10 метр секунд болчу дейчи. Бул жерге келгенде 15 метр секунд болду. Бул жерге келгенде 20 метр секунд болду. Бул жерге келгенде 25 метр секунд болду. Демек, секунда сайын ылдамдык 5 метр секундадан көбөйдү. Бул сүрөттү бири-биринен барган сайын алысыраак кылып тарттым. Не себеп менен? Себеп дегенде, ылдамдык көбөйгөн сайын, барган сайын тез бирдей убакыттын ичинде көбүрөөк жол басып баштайт. Себеп дегенде, ылдамдыгы көбөйөт. Башкача мисал алсак, бул биринчи 20 метр секунд болду. Андан кийин 15 метр секунд болду. Андан кийин 10 метр секунд болду. Андан кийин 5 метр секунд болду. Жерде Т00 убакытты баштадык, эсептеп баштадык. 20 метр секунд менен баратканда таймерди бастык. Арадан 1 секунд өттү. 1 секунд өткөндө 15 метр секунд болду. Дагы 1 секунд өткөндөн кийин 10 болду. Андан кийин 3 секунд болду. Барган сайын эмне азыраак жол басып өтүп атат. Себеп дегенде ылдамдык азаят. Келип туруп бул жерден токтойт. Бул эмне болуп атат? Бул ылдамдануунун тескериси. Кыргызча кандай болуп калат? Жайлоо деп койсок болот. Жайлай баштады. Ылдамдыгы азая баштады. Демек, ылдамдануу бул эмнеге барабар? Убакыт, ылдамдыкта алмашуу бөлүнгөн убакыт. Change in velocity per unit of time деп коет. Change in velocity ылдамдыктагы алмашуу, per деген бөлүү деген мааниде болот. Per убакытка карай ылдамдыктын өзгөрүшү. Жогоруда биринчи учурда бизде 10 метр секундадан 25 метр секунда болду. Канча убакыт ичинде? 3 секунда ичинде. Демек, 25 метр секунда минус 10 метр секунда бөлөбүз 3кө. Ошондо 15 метр секунда, бул жерде метр секунда бар, аны жазган жокмун. 3 секунд барабар 5 метр секунд бөлүнгөн секунда болду. Бул эмне? Бул 1 секундада ылдамдык 5 метр секундага көбөйдү дегени. Экинчи учурда болсо 20 метр секундадан 5 метр секундага түштү. Канча убакыт ичинде? Кайра эле 3 секунда убакытында ичинде. А1 деп коелук. А2 5 минус 20 бөлүнгөн 3. Минус 15 метр секунда бөлүнгөн 3 секунда барабар минус 5 метр секунда бөлүнгөн секунда. Эми ылдамдыкта жок, басып өткөн жолду displacement'та минус деген эмнени түшүндүрчү эле? Минус деген багытты түшүндүрөт. Ылдамданууда болсо минус эмнени түшүндүрөт? Минус ылдамдыктын азайганын түшүндүрөт. Буну биз англисчеде deceleration деп коет. Deceleration, acceleration деген ылдамдануу, deceleration деп коебуз. Deceleration. Эми бул жерден карайбыз. Метр секунда бөлүнгөн секунда деген өтө узун болуп атат. Ошол себептен биз математикада буну жөнөкөйлөштүрүп коебуз. Метр секунда бөлүнгөн секунда деген кандай болуп жазабыз? Секунда бөлүнгөн 1 дейбиз. Себеп дегенде метр секунда бөлүнгөн секунда болуп атат.
Демек, S бөлінген 1 деп жазсақ болады. Барабар МС. Математиканың правиласы бойынша міне bir бөлчөктү экинчи бөлчөккө бөлгөндө, экинчи бөлчөктү айлантып туруп көбөйтүп коебуз. 1 бөлүнгөн S болуп калат. Ошондо M көбөйтүү 1, S көбөйтүү S болот. M көбөйтүү 1 M, S көбөйтүү S, міне S квадрат. Демек, MS S метр секундына квадрат деп жазып коебуз. Бирок бунун мааниси эмне? Мааниси деген секундасына ылдамдыктын көбөйгөнү же азайганы дегени. Татаал сезилбесин силерге. Километр час деген эмне? Километр час деген 1 саатта басып өткөн жол. 50 километр час десе бул эмне? 1 саатына 50 километр жүрөт экен. 50 километр hour. Эгерде 4 саат жол жүрсө, 4 саат ушул ылдамдык менен жол жүрсө, канча жол басып өтөт? 4-тү 50-ге көбөйтөбүз. Ошондо 200 километр чыгат. Математика кандай жазып керек? Километр бөлүнгөн hour дейбиз. 4 hour кетиш керек. Бөлчөктүн астында, бул үстүндө. Анан 4-тү 20-га көбөйтөбүз. Километр бул жерде калат.